Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев тоолуу аймактарды өнүктүрүү боюнча иш-аракеттердин 5 жылдыгын даярдоо жана ишке ашыруу боюнча уюштуруу комитетинин биринчи отурумун өткөрдү. Жыйынга президенттин тоолуу аймактарды өнүктүрүү боюнча иш-аракеттердин 5 жылдыгын ишке ашыруу боюнча атайын өкүлү, жогорку кеңештин депутаттары, министрликтердин жана мекемелердин жетекчилери, президенттин аймактардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү, шаар мэрлери катышты. Минкап төрагасы Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын туруктуу тоолорду өнүктүрүү резолюциясына ылайык 2023-2027 жылдары президенттин демилгеси менен тоолуу аймактарды өнүктүрүү боюнча иш-аракеттердин 5 жылдыгы деп жарыяланганын эскертти. Адылбек Касмалиев тоолуу аймактарды өнүктүрүү боюнча иш-аракеттердин 5 жылдыгынын жол картасын сапаттуу ишке ашыруунун маанилүүлүгүн белгиледи. Ал эл аралык кызматташтыкты бекемдөөгө, каржылоону тартууга жана тоолуу аймактардын көйгөйлөрүн улуттук, аймактык жана дүйнөлүк деңгээлде чечүүгө багытталганын кошумчалады. Жыйындын жүрүшүндө жол картаны ишке ашыруу боюнча маалымат берилип, тоолуу аймактарды өнүктүрүү боюнча 5 жылдык аракеттерди ишке ашыруу боюнча иштердин натыйжалуулугун жогорулатуу боюнча сунуштар айтылды. Жыйындын соңунда бул багыттагы иштерди күчөтүү боюнча мамлекеттик органдарга бир катар тапшырмалар берилди. Буунун башкы ассамблеясынын резолюциясынын негизинде 2023-2027 жылдар тоолуу аймактарды өнүктүрүү боюнча иш аракеттердин 5 жылдыгы деп жарыяланган. 2023 жылдын 15 сентябрында Кыргыз Республикасынын президентинин 2023-2027 жылдардын мезгилин тоолуу аймактарды өнүктүрүү боюнча иш аракеттердин 5 жылдыгы деп жарыялоо жөнүндө жарлыгы кабыл алынган. Кыргыз Республикасынын президенти жарлыгын аткаруу максатында 2023 жылдын 24 ноябрында Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин тескемеси менен 5 жылдыктын жол картасы жана концепциясы бекитилген. Тоолуу райондордун калкынын жашоо шарттарын жакшыртуу, тоо экосистемаларын коргоо, булганууну, жаратылыш кырсыктарынын тобокелдиктерин жана климаттын өзгөрүшүнүн кесепеттерин азайтуу максатында ошондой эле тоону туруктуу өнүктүрүүгө өтүү үчүн жол картасынын алкагында Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин ишинин негизги приоритеттерин белгилегим келет. Аларды белгилей кетсем, бул калкты жашоо сапатын жакшыртуу, тоолуу аймактын калкынын социалдык экономикалык абалын жакшыртуу үчүн кызмат көрсөтүүлөрдүн жана мүмкүнчүлүктөрдүн жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу, аялуу жана уникалдуу тоо экосистемаларын сактоо, биологиялык ар түрдүүлүктү сактоо жана табигый экосистемалардын деградациясынын алдын алуу, тоолуу аймактардын климаттын өзгөрүшүнө туруктуулугун бекемдөө, климаттын өзгөрүшүнө адаптациялоону камсыз кылуу жана табигый кырсыктардын таасирин азайтуу. Өткөн жылдын декабрь айында 3-элдик курултай көптөгөн көйгөйлөрдү аныктады. Анын ичинде өзгөчө тоолуу жана алыскы аймактардан келген катышуучулар суу, энергия, саламаттык сактоо, ирригацияны, канализацияны жакшыртуу жана башка тоолуу райондорду өнүктүрүү маселелерин көтөрүштү. Ошондуктан Кыргызстандын эли 5 жылдык иш-аракеттер боюнча мамлекеттик саясаттын негизги таянычы экенин сезиши зарыл. Тоолуу аймактардын жашоочулары экономикалык борборлордон алыс жайгашкандыктан башка аймактарга салыштырмалуу кызматтарга жана инфраструктурага жетүү мүмкүнчүлүгү чектелүү жана социалдык колдоого муктаж. Тоо күн тартиби толук тоолуу аймактардагы калктын жашоо шартын жакшыртууга багытталышы керек. Ага байланыштуу иш-аракеттердин 5 жылдыгына карата ишти оптималдаштыруу зарыл.